بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рамазан айындағы ибадаттардың, ошо Рамазан айындағы орозонун пазилеттерин улантабыз. Дагы бир пазилеттеринен Рамазан айында бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат экен. Жана шайтандар чынжырга байланат экен. Муслим мен Бухариде келген хадис, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Абу Хурайрадан келген хадис. Рамазан ай кирип келген болсо, бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар чынжырланып кармалат дейт. Демек бул жерде ошондой бир пазилет экен. Муну кандай түшүнөбүз? Көп адамдар Рамазан ай кирип келгенде бейиштин эшиктери ачылат дегенде, кээ бир адамдар мындай деп түшүнөт да, тозоктун эшиктери жабылып десе, ким ошо Рамазан айында өлүп калса, анда тозокко түшпөйт турбайбы депчи. Андай эмес. Бунун мааниси Аллах Таала Рамазан айы кирип келгенде, Рамазан айында кылган бир жакшылыгың үчүн бейишке киргенге сага көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет деген сөз. Демек Рамазан айында туткан орозоң үчүн, Рамазан айында кылган жакшылыктарың үчүн, садакаларың үчүн, ибадаттарың үчүн, кыйналып имамдын артынан турган таравихтериң үчүн ихласың коюп туруп, ошондой бир ибадат кылып, сабыр кылып, көп ибадаттарды жасасаң, бирок Аллахтын алдында бул кичинекей эле нерсе. Бирок Аллах Таала ошол нерсеңди 10 эселеп, 100 эселеп, 700 эселеп, айтор көп сансыз деңгээлге чыгарып сооптурун бейишке келгенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк берет деген сөз. Ошол үчүн белгиси бейиштин эшигин ачып, тозоктун эшигин жабат деген сөз. Анткени бир мисал сен бир жерге барып калсаң дейт, кафеге барып калсак, ал жерде Wi-Fi ачык болушу мүмкүн. Бир адам сүйүнүп өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Бир кафеге барса, ал жерде Wi-Fi ачык эмес. Эгерде анын паролун сурай турган болсоң, алар айтат: "А сиз эмне аласыз? Эмне жейсиз?" Ошого жараша биз паролун беребиз деп койсо, эмне бул адам кыжаат болуп калышы мүмкүн. А бирок бир интернетке барсаң, эч нерсе талап кылбасаң дагы, эч нерсе жебесең дагы, ал жерде кофе ичпесең дагы, чай ичпесең дагы, ал жерде эмне Wi-Fi ачык болсо, эмне бул адам сүйүнүп өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бүтүрөт дегендей, жакшы бир мисал. Рамазан айында бейиштин эшиктери ачылат экен, тозоктун эшиктери жабылат экен. Аллах та бизге өз иштерибизди, ахиреттеги көп нерселерибизди бүтүргөнгө, Аллах та бизге Рамазан айында тоо кылып калганга, Рамазан айында көп иштер жасап калганга Аллах мүмкүнчүлүктөрдү берет деген сөз. Андыктан келиңиздер, Рамазан айында белди бекем байлап, ибадаттарды жасайлы. Ошондой эле дагы бир пазилеттеринен Имам Ахмадта келген хадис. Ошол Рамазан айындагы ар түнүндө тозоктон куткарыла турган адамдар болот дейт. Ар түнүндө. Келиңиздер, Аллах Таала бизди дагы ошол адамдардын катарынан кылсын десек, ибадатка, амалга бекем бололук. Анткени ар бир мусулмандын Рамазан айында өзүнүн кабыл боло турган дубасын берет экен. Демек келиңиздер, ошол күнү, ошол түнү Рамазан айынын жөн эле уктап өткөрбөстөн, жок дегенде көп ибадатты билбесек дагы, кол көтөрүп дуа кылып туралык. Дуа кылып турсак дагы, ошол дуа кылганыбыз да бир ибадат. Ошол дуабыз менен дагы Аллах та балким биздин көптөгөн
сурап жаткан нерселерди берип коюшу мүмкүн. Анткени Аллах Таала жоомарт зат, Карим. Жана Аллах Таала ошол Рамазанды дагы Карим кылды. Рамазандын дагы Аллах жоомарт кылды. Рамазан себептүү канчадан адамдар тозок отунан куткарылганга мүмкүнчүлүктөрүн алышат дейт. Ошондой дагы бир фазилет. Рамазан айындагы тутулган орозо күнөөлөрдүн кечирилишине себепкер экен. Бирок чоң күнөөлөрдү жазабаса. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан хадис Сахих Муслимде келет. Салаватул хамс вал джумаа илал джумаа ва рамадан ила рамадан мукаффарат ма байнахунна иза иштанабатил кабаир. 5 вакыт намаз. Жумадан жумага чейин, Рамазандан Рамазанга чейин Аллах Таала майда күнөөлөрдү кечирет дейт. Чоң күнөөлөрдөн эгер дал оолак болгон болсо дейт. Мурдакы Рамазандан бул Рамазанга чейин бат эле убакыт өтүп кетти. Кичинекей күнөөлөрдүн баардыгын ушул Рамазан келиши менен эле Аллах бул кичинекей күнөөлөрүбүздү кечирип коет экен. Эгерде биз ушул Рамазан келишине сүйүнүп ибадат кылат экем деп жашнакай пейилде аттансак. Бир бала менен сүйлөшүп калдым. Динди карманбайт, намаз окубайт, орозо деле тутпайт. Бирок ушундай көп садакаларды берет экен. Жанакындай элдерге жардам берет экен. Анан мен айтып калдым. Сиз ошол нерселерди берип жатасыз. Караңызчы. Аллах Таала сиздин күнөөңүздү ошол себептүү кечирип коюшу мүмкүн. Аллах Таала ошол садакаларыңыз аркылуу сиз көп соопторго жетишип, бейишке кирип калышы мүмкүнсүз. Десем ал айтып жатат. Мага ал баары бир дейт. Сооп аламбы, албаймбы, күнөөм кечирбей, мен муну ата энем үчүн кылатам. Мен муну өзүм үчүн кылатам. Мен муну кылганды жактырам деп жооп берди. Мен бир аз кыжылат болдум. Неге? Анткени мусулмандын бир жакшы иш кылганы эки максатта: же соопко жетишүү, же күнөөдөн арылууда. Ошол Рамазан айды Аллах Таала бизге атайын Рамазан айды бизге туш кылып жатат. Эки нерсе үчүн, туугандар. Соопко жетиш үчүн. Ошол менен бейишке кирип кетишин. Бейишке кирип кетсин деп. Күнөөдөн арылыш үчүн. Күнөөлөрүн арылып, тозокко түшпөсүн деп. Эгерге соопко жетишсек, бейишке киребиз. Күнөөдөн арылсак, тозокко түшпөйбүз. Анткени тозок күнөөлөрдү өзүнө жутат. Күнөөкөрлөрдү өзүнө жутат. Тозокко түшпөйүн десек, күнөөлөрдөн арылыш керек экенбиз. Бейишке кирем десек, биз соопторго жетиш керек экенбиз. Андыктан келиңиздер, Рамазан айы кирип келди. Ошол эки нерсе үчүн сүйүнсөк, машалла, Аллаху акбар. Мына күнөөлөрүмдү арылайын, бул айда көп иш кылып калайын. Мен дуа кылсам, Аллах балким ошо күнөөмдү кечирбей коюшу мүмкүн, бирок салих амал кылып Аллахка жашнакай жагынайын деп жашнакай ибадаттар кылса, Аллах ошол ибадаты үчүн күнөөсүнөн арылтышып коюшу мүмкүн. Аллах кечирип коюшу мүмкүн. Аллах Гаффар, Аль-Гафур, ушундай кечиримдүү зат. Соопторго жетишет экен. Мына ошондой бир Рамазандай ай келди. Рамазандагы орозомду кармап, ибадатымды күчөтөйүн десе, Аллах ага көп жакшылыктарды берет. Анткени биз ката кетирдикпи? Ката кетиргенден кийин артынан бир жакшы иш кылалык. Жакшы иш, тобо кылып жакшы иш кылсак, кетирген каталарыбыздын баардыгын Аллах Таала жакшылыкка айландырып коет дейт. Илля ман таба ва амана ва амила амалан салиха фа улайка
Юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat. Allah айтты. Ким тоо кылса, иманын бекемдесе, артынан жакшы бир амал жасса дейт, мурдакы амалдарын ордуна намаз окубаса, ордуна намаз окуду. Мурда орозо кармабаса, орозо кармады деп сооптор жазып коет экен Аллах Таала. Кээ бир адамдар 30га чыкканда, 50ге чыкканда намаз окуп баштады. Кээ бир адамдар 30га чыкканда, 40га чыкканда орозо кармап баштады. Өтүп кеткен орозолорумду кандай кылам десе, кыжалат болбосун. Тобо кылсын. Иманын бекемдесин. Иманын немен бекемдет? Илим алып. Анан кийин артынан салих амал кыла берсин. Көп садака кылсын. Көп нафил намаз окусун. Көп орозо кармай берсин. Аллах мурдакы орозо карма деп соопторун жазып коет. Андай бир шарт жок. 40 жашында намаз окуп баштадың, анан мурдакы намаздардын бардыгын толтурам деп календар алып келип туруп, мурдакы намаздарыңды окуп атасың. Же мурдакы орозолорумду туткан жок элем, ошолорду тутайын деп. Андай шартты пайгамбар айткан жок. Андай шартты Аллах да бизге кыйнаган жок. Антин Аллах Тауабур Рахим, тообону кабыл кылуучу мээримдүү зат. Аллах не эреже коет бизге? Тообо кылып кой. Иманыңды бекемде, артынан жакшы амал кылып кой дейт. Эгерде мурда парз орозону кармаган эмес болсоң, жахил болуп, надан болуп, сүннөт орозо кармай бер. Бейшемби, дүйшөмбү күндөрү, ар бир айдын 13, 14, 15-и Аллах Таала юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat. Жаман иштерин жакшыга Аллах айландырып коет дейт. Кээ бир адамдар бизге балким ушундай бир шариятта жок нерселерди жүктөп, элдер кыйналып жатат ошондон. Бир чалды көрдүм, өзү 70ке чыккан, 40 жылдык намазын окуп жүрөт. 15 жылын бүтүрдүм дейт. Айттым, аксакал, сиз антип кыйналбай эле тахажжуттарыңызды окуй бербейсизби? Ал үчүн сиз өтүп кетти. Өтүп кеткен нерсеңизди кайра тургуза албайсыз. Неге? Анткени намаз өз убагында окуш парз болгондой, өтүп кеткенден кийин ал нерсенин жахил болуп билбей калдыңбы, ага бир гана тоба кыласың. Аллах тобону кабыл кылат. Бирок өтүп кеткен нерсе алыс узаган эмес болсо, кече күнү эстеп кеттиң, унутуп койгон экенсиң. Уктап калдың. Аларды пайгамбар айткан: "Мен нама аля салатин ау насиха фаюсаллиха иза закараха ла кафарата лаха илля залик." Ким намаз уктап калса, же унутуп калса, эстегенде, турганда окуп койсун, ошону менен ал ошол жоопкерчиликтен кутулат дейт. Бул жерде көрүңөр бир жекече намаз. Бирок жекече бир орозо. Ошон үчүн келиңиздер. Аллах Таала мээримдүү зат. Аллах Тааланы ушундай аябаган бир заттай көрбөңүздөр. Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу зат. Аллах мурдакы орозолордун бардыгын соопторун жазып коюшу мүмкүн. Окубаган намаздарыңыздын соопторун жазып коюшу мүмкүн. Кармаган орозолордун соопторун жазып коюшу мүмкүн. Неге? Эгерде ихласыңыз менен 3 нерсе шарт. Тобо кылып, иманыңыз бекемдеп, илим алып, анан жакшы амал кылсаңыз, Аллах Таала тоболорду кабыл алуучу зат. Юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat. Жаман иштерин жакшыга Аллах алмаштырып коет дейт. Келиңиздер, Аллах субхана ва таала бизге туура түшүнүк берсин, ар кандай баледен сактасын. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.